Урматтуу көрүүчүлөр, Ак Талаа ТV каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул ирет сиздерге 1990-1992 жылдары Баетов айылында салынган ачык бассейндер тууралуу көрсөтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздердин назарыңыздарды районубуздун балдарынын маданий турмушунан тартылып алынган видео сюжеттерге бурабыз. Быйылкы жай кызыкта каникулдагы балдардын сүйүктүү жайына айланды. Бул жерде жайлатта берегинтип, тестер балдар өксү болгон жок. Мотураңдашкан бөбөктөр балалыктын алтын күндөрүнүн кымбат учурларын ушул жерде калтырып жатышкандыгын азыр кайдан сезишсин. Кудай буйрса, кийин чоң жигит болгондо ысык көлгө барышып, бул жерде үйрөнгөн сууга сүзгөн өнөрүн көлдүктөр менен тең жарыша көрсөтүп, бүгүнкүсүн сыймык менен эскерип турушаар. Ошол азамат болуп бой жеткенде кулач уруп, көлдүктөр менен тең жарышып, анан дагы ашып кетип, анан дагы бул бассейнди куруп берген адамдарга 1000 мертебе ыраазы болуп турары шексиз. Ооба, ал күн бачым эле келет мотурайган бөбөктөрүм. Ага чейин көлмөңөрдү булгабай, таза урунуп, бактылуу балалыгыңарды өткөрө бергиле. Бассейндин узундугу 80 метр келип, Бишкектегидей стандарттуу, күндүзгү жарыктары орнотулуп, таза суу киргизилип, жуунуучу жайы менен, айланасына кум төгүлүп, кадимки көл жээгиндегидей пляж болуп, жаштар үчүн шарт түзүү максатында уюштурулган. Бул өңдүү көңүл ачуу, оюн зоок өткөрүүчү курулуштарды курууга Москвадагы жогорку бийлик тарабынан катуу тыюу салынып келген. Себеби өндүрүшкө байланыштуу курулуштарга, өзгөчө кашар, малгана жана башка мал чарбасына тиешелүү объекттерди курууга талап коюлган. Ага карабастан район жетекчиси элдин, өзгөчө жаштардын кызыкчылыгын көздөп, жоопкерчиликти жеке моюнга алып курдурганын баса белгилейбиз. Чындыгында бассейнге жаштар гана эмес, жалпы айыл эли да эс ала баштаган. Мындай бассейн буга чейин районда айтпаганда Нарын облусунун тарыхында болгон эмес. А балким республикадагы райондордун ичинен биринчи курулгандыр. Бул саамалык район эли үчүн өзгөчө кызыгууну жаратып, Баетов айылынын башка тарабына дагы куруу иштери улантылып, чакан бассейн курулгандыгын айтсак болот. Бул иштерге ыраазы болгон элдин берген баасы төмөнкү ырсабында келтиребиз. Бассейн, клуб, көп соц объект курулуп, асфальт көчө таң ата эрте жуулуп, Бишкектин бир кичи району сыяктуу шаар жашоосу калган эле туюлуп. Мына бери кадрда сиздер көрүп жаткан чарбанын маданий спорт комплекси. Ал эми бул бассейн жакында гана курулуп, азыр пайдаланууга берилүүнүн алдында турат. Берегистер көрүп турган балдар ушул бүгүндөн баштап сууга түшүп, түшкү дем алуу учурунда каникул убагында эс алып турушкан маал экен. Биз ошол учурдан азыр алып сиздерге репортаж көрсөтүп жатабыз.